Bismillah, elhamdülillah. Bugün 4 aprel 2022 yıl Жалал шаары Жыпрым участкасындагы жанагы буга чейин видео кылган намазканага келдик. Мынакей, элхамдулилlah бүтүп атыптыр. Ичи намаз окуган даяр. Тараба биринчи күндөн баштап тараба окулган. Крышасын кичине жаба турган жерлер бар экен. Бул жердин кире бериш жерин тосуп атышат эми шамалдан башкадан. Акыркы видеодо биз айтканбыз, ушул жерге бир жерге дараткана ажаткана кылыш керек депчи. Тиги видеодо сүйлөгөн Залкар айткан, бир 25 миңдей акча кетсе керек ажатканасына деп. Даратканасын ал раш эсебин айткан эмес, даратты мындай эле кумган менен алып турабыз дешти окшойт. Эми акчаны тартышты гына. Азыр эми ошол видеону көрүп, Оштон биздин мусулман бир тууган карындашыбыз келген экен. Хайдия Кечи деген фондунун ошол алып жетекчиси. Ошол жамаатынан келген экен, атайын ошол акчаны топтошуп өз ара. Ошону лично өзүм көрүп тапшырып кетейин деп. Фатима атым мынакей өзү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Амансыздарбы? Биринчиден Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Баарыңыздардын иншалла Аллах субхана тааля ар бир күнүңүзгө береке берсин. Аллахтын каалоосундай тутуп берели иншалла Рамазанды. Мен Хадия Кечи фондунун жетекчиси болом, албетте, Ошто. Өзүм бул Жалал Абад шаарынын болгонуна байланыштуу. Анан дагы бул жакта мечит курулуп атат десе, бир тараптан чыдабадым, чынын айтсам. Видеону көрдүм, абдан сүйүндүм. Себеби эмнеге ар кимибиз ушул динге салым кошсок, бул эң жакшы да. Мисалычы, кээ бир адам пайдага жүрөт дайыма, кээ бир адам зыянга жүрөт, кээ бир адам жакшы сөз сүйлөйт, кээ бир адам жаман сөз сүйлөйт, айтор. Биз алыбыздын жетишинче иншалла мындан сырткары айта кетейин, дагы унут электе группабыз боюнча жалаң айымдар 2000ден ашат десем болот иншалла. Бакыттын ачкычы амал тайпасынын мүчөлөрү, айымдары жана анын артында турган мыкты күйөөлөрү бар, күчтүү, алхамдулилла колдогон күйөөлөр бар. Айтор мына ошол күчтүү айымдар болуп бардыгыбыз биргеликте ушул жерге Аллах субхана таалянын үйү, мындайча айтканда, мечит курулуп жатат экен. Бул жерде дааратканасы жок деген үчүн биз 30 000 акча топтодук бардыгыбыз бирге иншалла. Айтор видеодон 25 000 деп айткан уктук, бирок ал жетпейт негизичи. Иншалла дагы ушундай кайрымдуу Аллах жолуна сарптаган агаларыбыз, эжелерибиз, сиңдилерибиз ким гана болбосун, Аллах жолуна сарптоочу инсандар болсо, албетте Аллахтын үйүнө жардам бериңиздер. Иншалла кимде ким келип ушул дааратканада даарат алып, иншалла ар бир тамчысында күнөөсү кечирилет эмеспи ошол инсандын. Жана да ошол нерселерге биз жакшылыктарга себеп болобуз. Андан сырткары кимде ким намаз окуса, Куран окуса, зикир кылса, кайсы жакшы амалдарды кылган болсо, таалим өтүлгөн болсо, ушул жерде дин таркаган болсо, эсепсиз кылып Аллах субхана тааля бизге сооп берет иншалла. Демек, сөздү кыскартайын. Ушул болсун биздин кошумчабыз, Кудайым буйрса, Оштон келдик. Тапшырып коеюн 30 000 Кубаныч байке. Кубаныч байке ишеничтүү адам деп билем. Кубанычбек Таалиев адвокат, бул Кыргызстанда жападан жалгыз дин боюнча иншалла. Ошол ишенип акчаны тапшырып атат, иншалла баардыгы жакшы болот. Ооба. Алхамдулилlah, акчаны сөз биз ушул жерде иштеп аткан усталарга, Залкарга, биякына усталар кармап турат, телефонду биз беребиз. Берип, тапшырып, анан эмнеге иштеткен кийин маалыматын алып туруп, кийин дагы кошумча кийинки видеодо буйрса жарыялайбыз. Азыр ичкерисинде бир көрсөтүп коелу, даяр экен, бир неме кылып коесузбу? Бүткөн ичи даяр экенин көрсөтүп коелу. Бисмилла. Мынакей ичинде намаз окулаттыр, көрсөңүздөр болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей канча уста неме узун турасы? 7,5-га 4,5. 7,5-га 4,5 экен. Күндө эле намаз окулуп атат, Күндө намаз окулуп. Адамдар көрүп күндүз да намаздарга келип атышабы? Күндүзү кетишти. Уже билип калышты элдер, Билип калышты, намазкана экен. Буга чейин берди жаңы салып атканыбызда магазинби дешип атты эле. Магазинде окуп атты эле? Ооба. Так, мынакей намаз күндө тараба күндө окулуп атат, мынакей уже намаз убактыларын коюп коюптур. Бияк уста атыңыз ким? Меники Сырга. Сырга кийин жаракка чыгып алайлы. Так, неме сурайын дедим, азыр могу ажатканага иштетилет да буйрса. Акча жетип калсын, анан неме дарат алгандагы каражат керек, Иншалла ошо биз өзү дегизи бул жерге дараткананы эми акча жоктугунан ошо силерге кайрылдык эле. Эми көп неме кылсак кандай болот деп эле 25 000 кетет да, дараткананы өзүң. Дарат эмне кумгандар менен алып турабыз дедиңиз да. Мен алабыз деп ошо кумгандарды. Күн ысып калды. Даратканага да бир эсебин чыгарасыздар, буйрса. Эми дараткананы өзүнчө неме кылабыз. Бир эсебин чыгарсаңыздар. Ооба. Неме
туалет керек болуп атты эле, ошого биз туалетти гана. Ал керек экен. Көчө күнү мен мурда күнү келип мына ажаткана жок, ону кошунанын немесине кирип чыктык, айла жок. Азыр ошондой болуп тур да мынакей. Алабыз дагы ошо кошуналыкына барып атат. Ошо биринчи биз туалетти эле бүтүрүп алайлычы, али Болду. даратханасын неме кылбай деп. Алла разы болсун. Бул кимдин оюна келсе дагы бул же намаз окулуп турса Алла нуру келет, адамдар динге келет дегендейчи, анан бүт жакшылык болот. Мейли, Алла разы болсун. Машалла. Эме кылбай турсаңыз видеону Өчүрбөй турайын, э? ооба. Иншалла биз эми Оштон келдик, жол арбытып. Атайын. Ооба, атайын ушул дараткана болуп калсын деп. Ушул видеону көрүп жаткан менин муслим жана муслима бир туугандарым. Айтор, мен Оштон чыдабай келдим. Даратканасы жок, жаңгырлап атат, мечит өзү жаңбытып атат деген үчүн мен чыдабагандан сиздер да чыдабайсыздар деген терең ишеничтемин. Сиздердин да чоң салымыңыздар болот. Бул бүт эле көрүп атасыздар, мен дагы көрүп атам. Айтор дагы жардам керек экен, Кудайым буйрса. Анан Хадия Кежи фондунун мүчөлөрү, Бакыттын ачкычы Амал тайпанын мүчөлөрү ушул видеодон пайдаланып айта кетейин. Кубаныч байке, мыкты күчтүү айымдар бар. Аллах ыраазы болсун. Ар бир тыйыныңыздарга берген мээнетиңиздер бар. Иншаллах, ар бир кадамыңыздар бар. Ошол терминалга барып саласыздар, банкка барып саласыздар. Аллах жолуна деп сарптайсыздар. Кыяматта Аллах жолуна сарптагандар, Аллага касам ичип айтам, эсепсиз, эбегейсиз соопко ээ болот, эгерде чыныгы якын менен, чыныгы ишеним менен Аллах жолуна сарптаса. Садаканы ачык берсе да, жашырын берсе дагы боло берет. Бирок биз үлгү болсун деп гана максатыбыз мына ушул болду. Негизи рия эмес. Ушул нерсени туура түшүнүңүздөр. Алла разы болсун. Алла разы болсун барыбыздан, иншалла. Рамазанда көп сооптор беришин. Алла разы болсун сиздерден. Иншалла.